аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Куттан күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында Эл Сопол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кодбекова алып баруудамын. Биз бүгүн көзгө чөп салуунун үй бүлөгө тийгизген кесипеттери тууралуу этнопсихолог, коуч, трансформатор Мундуз Айбековна менен сүйлөшөбүз. Куттан күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Кутмандуу күн, амансыздарбы? Негизи акыркы учурда бул тема менен сизге кайрылгандардын саны мындай көбөйүп атканын айтып атасыз. Анан бул мындай тенденция эмнеден кабар берет? Негизи мен өзүм деле бул көзгө чөп салуу темасы абдан курч экенин билген эмесмин. Бул өзүмдүн көйгөйүмөн келип чыкты. Бир жыл мурун ошо жолдошумдун мен көзүмө чөп салганын билип калдым. Анан мен Instagram баракча алып барам да. Анан ошондон өзүмдүн ички эмоциямды бөлүшүп аттым да, аял зат катары бөлүшүп аттым. Анан ошол күндөгү көрүүлөрүм, жана тарыхчадагы көрүүлөрүм аябай көтөрүлүп кетти. Анан мага каттар абдан көп түштү. Ошол көзгө чөп салуудан жабыркаган аялдар буга чейин деле иштешип келгем. Бирок ушунчалык массалык түрдө көп, анан абдан терең маселе экенин көп аңдап аптырмын да. Анан өзүм бул маселени чечтим. Жолдошум менен албетте бул мага биринчи жолку көзгө чөп салуу эмес, экинчи жолкусу да жолдошумдуку. Анан биз баягы үй бүлөбүздөгү кризистен улам 2 жыл өзүнчө жашаганбыз. Ошондон кеткен да жарака. Ошол учурда билген эмесмин. Анан мен аралык өткөндөн экөөбүз жарашып, чогуу жашап, мамилебиз сонун болуп калгандан кийин анан билип калдым. Анан бул темага ошо сырттагы аялдардын, кыз келиндердин суроо талабынан улам абдан терең кирип, терең иштеше баштадым. Биринчи өзүм маселемди чечтим, жолдошум менен болгон мамилемди чечтим. Андан кийин ушул жаатта консультацияларды 6 айдан бери үзгүлтүксүз өтүп келатам. Ушул маселе азыр абдан курч экенин чындап көзүм жетти. Ушул көзгө чөп салууну биз мындай психологиялык жагын карайбыз да. Психологияда бул кандай көрүнүш катары түшүндүрө аласыз? Психологияда эми алсак, эркек тарапты алсак, бул биринчи кезекте эркектин ички боштугу. Мисалы, аялдан айып издей беришет го. Аял өзүн карабаса, анан аял халатчан жүрсө, анан бул таптакыр эң акыркы факторлор да, бир нече фактор бар да. Эң биринчи себеп бул эркектин өзүнүн ички боштугу. Ички боштугу бар эркек өзүнө болгон баасы төмөн болот. Өзүнө болгон баасы төмөн эркек дайыма өзүн шыктандырган аялды издейт. Дайыма ал өзүн кимдир бирөөгө керектүү сезгиси келе берет. Анан көп учурда жана аялдар удаа төрөп, балдары менен алектенип, же болбосо карьерасына көңүл буруп, эркекке убакыт бөлө албай калганда, эркек ошондо өзүн керексиз сезет дагы, анан башка аялдан издеп баштайт өзүнүн керектүүлүгүн. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор бул эмоционалдык жетишсиздик, эмоционалдык байланыштын начардыгы. Ошо үй бүлөдөгү жубайлардын ортодогу эмоционалдык байланышы начарлап кеткен да. Мисалы, жөн эле физикалык түрдө эле эртең менен жумушка кетип, анан кечинде келип, кана жашай беришсе, бул эмоционалдык байланыш абдан начарлап кетет дагы. Анан өзүнө эмоция берген. Негизи эркектер аялдардан алат да эмоцияны. Аялдар мисалы бир нерсе алып келип берсе, эркек аялгач ошону аял затын аябай кубануу менен, сүйүнүү менен кабыл алса, ал дагы алып келип бергиси келет. Андан чоңду алып келип бергиси келет. Негизи аялдын эмоциясы үчүн эркектер аракет кылат. Анан аялынан ошондой эмоция албай калганда, ал ошондой эмоция өзүнүн кылганынан эмоция ала турчу аялды издеп баштайт.
Бул экинчи фактор. Үчүнчү фактор бул коммуникациянын начарлап кетиши, баарлашуунун бир нече этабы болот да. Ошондо аял менен эркектин ортосунда, ошо жубайлардын ортосунда терең баарлашуу жоголуп кеткенде, бул анан албетте бири-биринин баалуулуктарын билбей калышат. Учурдагы бири-биринин кызыкчылыктарын билбей калышат. Ошо кызыкчылыктар анан эки башка жакка кете баштайт. Мисалы, эркектин бир өзүнүн кызыкчылыгы пайда болот, аялдын өзүнүн кызыкчылыгы пайда болот. Анан ортодо экөөнүн жубайлык кызыкчылыктары калып калат дагы, ошондон дагы көзгө чөп салуу болот. Анан төртүнчү себеп, төртүнчү фактор бул албетте жыныстык мамиленин начарлап кетиши. Жыныстык мамиленин начарлап кетиши бул эркектин да ден соолугуна байланыштуу, анан аялдын дагы ден соолугуна байланыштуу. Өзгөчө аял заты төрөгөн кош бойлуу кезде, кош бойлуу учурунда эле анын ден соолугунда, төшөккө болгон мамиледе өйдө төмөн эмоциялар ойноп баштайт. Ошону эркек көтөрүш керек, көтөрө албай калат. Төрөгөндөн кийинки төшөккө болгон мамиле өзгөрөт. Ошондо эркектер аялынын көзүнө көбүрөөк чөп салат. Анан дагы бир жагдай бар экен, ошол төшөк мамилесинде өзүнүн ден соолугу начар туруп, эркектер мисалы бел суусу түшпөй жатса же өзүнүкү жакшы болбой жатса, ал эркектигин далилдеш үчүн башка аялга баргысы келе берет экен. Башка аялга барып, мына мен деле эркекмин дегенде, мындай көйгөйдүн тамырын карабай, өзүн мындай эркек көрсөткүсү келип дагы көзгө чөп салган эркектер бар. Демек бул жерде мындай тамыры ушул себептерде, мисалы сүйүү өчүп калды же башка бир көңүл буруу жетишсиз деген дагы себептер таасирин тийгизеби? Сүйүү өчүп калды деген бул жалпы түшүнүк. Себеби сүйүү деген бул сезим да, сезим дайыма көңүлгө байланышкан. Мисалы, ошо көңүл буруу канчалык баалуу, маанилүү болсо, ошол сүйүү гүлдөйт, бүрдөйт, ал өзүнүн жемишин берип турат. Эгерде көңүл бурулбаса, көңүл муздаса, көңүл калып калса, анда сезимдер дагы сууйт. Ошо сууган мамиледе анан башка сезимдерди издеп башташат. Башка көңүлүн тапкан, көңүлүн алган же көңүл бурган, көңүл берген аялды же эркекти аялдар деле издейт, аялдар деле көзгө чөп салат, издеп башташат. Бирок ортодо жана балдар төрөлүп калса өтө опурталдуу. Мисалы 15 жыл жашап, 20 жыл жашап, анан 5 балалуу болуп, үй жайын куруп коюп, карьераны жасап коюп, анан көзгө чөп салганда, ошону көтөрүш өтө оор болот. Анан менин аябай байкаганым, ошо 6 айдан берки жеке консультацияларды өтүп атып байкаганым, күйөөсү көзүнө чөп салса деле аялдар кыйналат экен. Аял өзү эркекке эрегишип, мисалы аябай начар мамиле кылган эркектер бар да, ошолорго эрегишип аялдар да күйөөсүнүн көзүнө чөп салып алат. Ошол учурда деле аял кыйналат экен. Өзүн күнөөлүү сезип, өкүнүп, айыптуу сезип, мен ала жипти аттадым, никеме кыянатты кылдым деп, анда деле аял кыйналат экен. Мага таң калыштуусу ушул болду да, эркектер антип кыйналбайт. Бирок баары бир деле психологиялык абалына таасир, жубайлардын психологиялык абалына бул таасирин тийгизеби? Албетте тийгизет. Бул өтө терс таасирин тийгизет. Мисалы үчүн биринчи эле кезек өзүнө болгон баа төмөндөйт. Эркектин деле, аялдын деле өзүнө болгон баасы төмөндөйт. Анткени бизде Кыргызда, мисалы мен этнопсихолог катары айтып коеюн, Кыргызда бизде үй бүлөлүк баалуулук өтө жогорку деңгээлде турат. Мейли азыр кандай заман дебейли, андай мындай дебейли, үй бүлөлүк баалуулук бизде баары бир өтө жогорку деңгээлде турат. Ошол үй бүлөсүнө кыянат кылган үчүн психологиялык жактан автоматтык түрдө анын өзүнө болгон баасы төмөндөйт. Экинчиден өзүнө болгон ишеними бөксөрөт. Анткени ал ошол ишке өзү барды да баары бир эмне таасир этпесин, ошо барган тарап ошол ишке аялбы эркекпи өзүнө болгон ишеними төмөндөйт. Өзүнө болгон ишеними төмөндөгөн адам бардык жерде өзүн кем сезе баштайт. Өзүн татыксыз сезе баштайт. Татыксыз сезген жерде ага дайыма басынткан, кемсинткен, аны чүнчүткөн жагдайлар жарала берет. Улам бири-бирине чиеленишип, татаалдашып кете берет.
Демек эки тараптын айырмасы сиз айткандай жана аялдар өзүнүн күнөөлүү сезгени дагы кандай айырмаланат эки тарап? Аялдар көбүнчө эмоционалдык жактан кыйналышат. Бул күнөөлүү сезгени, өзүн керексиз сезгени, өзүн эл эмне дейт деп ошол чектөөлөрдү мындай бир чоң иш кылайын десе деле, мен күйөөмдүн көзүнө чөп салбадым беле, ушуну кылганда эмне кылам, мен буга татыксызмын деп ал тургай балдарына жасаган мамиледе дагы өзүн татыксыз сезгени күчөп кетет. Ал эми эркектер тескерисинче өздөрүн күнөөлүү сезет, өздөрүн айыптайт, бирок ал мындай туура эмес жак менен жапканга аракет кылат, агрессия менен. Көбүнчө эркектердин агрессиясы ошо өзүнүн аялына чыгат, үй бүлөдөгү. Ошо көзгө чөп салган адамдардын агрессиясы күчөп кетет. Мунун көбүрөөгү эркектерде болот. Же аялына зулумдук көрсөтүшү мүмкүн, же аялын кемсинтип башташы мүмкүн, ошол өзүнүн кылганын акташ үчүн. Аялынын кемчиликтерин эле чукулап баштайт. Экөөнүн айырмасы ошондо. Мындай ушул окуя үй бүлөгө, балдарга, үй бүлөнүн атмосферасына мындай кандай таасир тийгизет? Аябай терс таасир берет. Анткени бизде аң сезим, анан түпкү аң сезим деген бар эмеспи? Ошондо түпкү аң сезимде аял дагы эркек дагы бири-бирин сезет. Баары бир сезет. Мисалы үчүн менде ушундай бир картарымдыкын айтсам, ал күйөөсү такыр көңүл бурбайт, маани бербейт, дайыма эле өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп жүрөт, анан күйөөсүнө эрегишип чөп салат да, анан күйөөсү сабай баштайт аны. Билбейт анын көзүнө чөп салган. Бирок күйөөсү эбептен себеп болуп эле ага кол көтөрүп, аны сабап, ага кол тийгизип баштайт. Аял өзүн күнөөлүү сезгени үчүн мен ушуга татыктуумун дей берет. Анан өзүн өнүктүрүү курстарына келет, ушундай психологиялык курстарга келет. Анан күйөөсү сабап аткан тамыры өзүндө экенин түшүнүп, ошо көзгө чөп салганды токтотот. Ал мындай ар кандай эле учурда чөп салып баштаганда, классташына жолугуп калса, аны менен деле, группалашына жолугуп калса, аны менен деле дегендейчи. Анан ошол мамилесин токтоткондон кийин күйөөсү кол көтөрбөй калган ага. Айтып атпаймынбы, аял менен эркек бири-бирин подсознательно сезет деп. Ошол иштейт. Ошол чыр-чатак болуп атканда, албетте балдарда үй бүлөлүк муздактык, ата менен энени бири-бирине болгон жана агрессия менен болгон мамилесинен муздактык пайда болот. Аларда да чыңалуу пайда болот, балдарда да стресс пайда болот. Ал тургай балдар тамакка болгон табитин жоготуп коет, сабакка болгон кызыкчылыгын жоготуп коет. Алар өздөрүн жана телефон менен гана алаксытып калышат, телефонго кирип кетишет. Жана оюндарга берилип кетип атпайбы балдар? Ошо аял менен эркектин көзгө чөп салуусунун тирешинен аял өзү менен өзү болуп, күйөөсү өзү менен өзү болуп, балдарга көңүл бурулбай калды да, ортодогу эң баалуу балдарга көңүл бурулбай калды. Ошол кезде балдар кароосуз калгандан же эмоционалдык жактан көбүрөөк жабыркашат да, ошол балдардын жүрөгүнө так болуп калат. Эми ошол көзгө чөп салуудан кийин мындай мамилени сактап калууга мүмкүнбү? Мүмкүн. Бул деген акыр заман эмес. Бул сөз ажырашып кетүүгө себеп эмес. Анткени бардык көйгөйдүн тамырын таап, ошону чечкенден кийин, бул өзгөчө психологиялык жактан ошонун тамырын таап чечкенден кийин, анан ошол окуяга башкача карай баштайсың. Мисалы үчүн, жеке менин күйөөмдүн менин көзүмө чөп салуу болбойду, ошонун тамырын карай турган болсок, бул менин эркектерге болгон жек көрүүмдүн калып калгандыгы да. Мен өзүмдө мындай эркектерге болгон эрегишүү бар, эркектерге болгон жек көрүү бар болчу. Негизи эле бала кезимде 5 кыз болуп чоңойгондуктан биздин үйдө эркек бала жок деген үчүн менде эркектерге болгон жек көрүү, тирешүү бар болчу. Биринчиден ошо кесепети тийген, экинчиден биз үй бүлөлүк кризистен улам экөөбүз эки бөлөк жашап атканда бизде эмоционалдык байланыш да жоголуп кеткен, терең баарлашуу, коммуникация да жоголуп кеткен, албетте жыныстык мамиле дагы начарлап кеткен. Мына
өзүңдөгү тамырды таап, мен да эркектерге болгон жек көрүү менен иштедим да, терапиялардан өттүм кайра. Проработка деп коебуз, ошолорду кайра жасадым. Ошондон кийин ошол окуяга сен башка жагынан карап каласың. Баягы күйөөңдү айыптабай каласың. Күйөөң менен мындай ачык баарлашууга бара аласың. Эмнеге бардың? Андан эмне таптың? Эмне алдың? Эмне жоготтуң деп сүйлөшүүдө, мисалы менин жолдошум өзүнүн кетирген катасын кабыл алды. Эмне үчүн ал катаны кетирип алганын тапты. Анан түшүнүшү менен эле бул маселени чечип алдык. Мага келген айымдарды дагы мен ошо жолго багыттайм. Алар ажырашам деп келишет да, болду мен жашабайм. Мен ага өмүрүмдү берсем, ден соолугумду берсем, 5 баланы төрөсөм, алак мага ушуну кылды, ажырашам деп келишет да. Мен 3 жумалык курсум бар да, ошол курсума чакырам дагы 3 жума кое тур дейм. Себеби ошол чыңалуу учурунда туура эмес чечим кабыл алып алат. Аял деле, эркек деле. Биринчи кезек ошо чыңалууну кетириш керек. Мээ чыңалууда да, стрессте. Мээдеги чыңалууну кетириш керек. Экинчи, өзүңдү ички тынчтыкка алып келиш керек. Ошо ички тынчтыгың кайтып келгенден кийин анан чечим кабыл алсаң, бул туура болот. Албетте көнүп калган эркектер бар, көнүмүш, ага көзгө чөп салуу көнүмүш болуп калган эркектер бар. Буларга чечимди башкача кабыл алыш керек. Кайсы учурда мындай ажырашуу деген чечим туура? Кайсы учурда? Дайыма көзгө чөп салуу, мисалы айрым эркек үчүн же айрым аял үчүн бул кадимки жашоо образы болуп калат да, норма деп коебуз го орусча. Норма болуп калат ага. Мына ушундай учурда үй бүлөлүк ар намыс, үй бүлөлүк абийир деген бар да. Анан жеке ар бир аялдын, эркектин өзүнүн ар намысы бар. Бир нече жолу болсо макул, бир жолу болсо макул, 2 жолу болсо макул. 7-чи, 8-чи жолу болсо жок, макул эмес. Бул учурда макул эмес. Бул учурда терең ойлонуш керек. Мындан ары ушул адам менен жашоо мүмкүнбү? Дагы деле өзүңдү тебелете берүүгө макулсуңбу? Же макул эмессиңби? Ошол жагын карап туруп анан чечим кабыл алсаң болот. 50 жаштагы аялдар келет, ишенесиң? 55 жаштагы аялдар келет. Мен кудасы өкүттүм. Мен ушунусуна түтүп келгем. Азыр эми карыдым, каяка барарымды билбейм. Бул шүмшүк жаш келиндер менен дагы деле ойноп атат. Кудасы өгүм арасында өлбөгөн 4 шыйрагым калды деп келишет. Демек, сен 55 жашка чыгып алып да ушул азапты тартууга даярсыңбы, макулсуңбу? Ар тараптуу каралат да, бирок чечимди кардар өзү чыгарат. Биз суроолор аркылуу улам суроо бере беребиз. Мисалы мен улам суроо бере берем психолог катары. Чечимди ал өзү кабыл алат. Макулмун десе ошо жашоосу менен калат. Жок, макул эмесмин десе, анда ал жаңы жашоого даярданыш керек. Жаңы жашоого дагы өтө чоң даярдык керек. Эгер жубайлар мамилени оңдогусу келсе, анда кандай кадамдардан башташ керек? Негизи ким эгерде оңдойм десе, негизи биринчи жазалап көрүш керек. Бизде аялдар, мен кечирип койсом, мен аябай сонун аял болуп калам, мен акылдуу аял болуп калам деп ойлошот. Жок, эркекти жазалаш керек. Көбүнчө эркектер көзгө чөп салат, эркекти туура жазалаш керек болгондо да. Анткени бул сабак болбосо, эркектин түпкаң сезимине, мен буга ушуну кыла берсем болот деген программа орноп калат. Эгер жазаласа, анда буга мындай кылган болбойт деген программа кирет дагы. Экинчи, ал андай адатты кайталабайт. Биринчи жазалаш керек. Ошол жазаны көтөрө алса, анан кабыл алуу. Кантип жазалоо жолдору бар? Жазалоо жолдору бир нече, мен муну жалпы түрдө айта албайм. Анткени мен азыр жазалоонун бир түрүн айтып койсом, ал үй бүлөгө жарабашы мүмкүн. Ар бир үй бүлөнүн, ар бир аялдын, эркектин баалуулугуна жараша жазаланат. Мисалы, жеке консультацияда айтылат да булар. Ошол жазалоону көтөрө алса эркек, анда ал демек үй бүлөнү сактап калууга даяр. Макул. Ошол учурда анан аялдын көксөсү сууйт дагы, мен көбүнчө аялдар тараптан айтып атам. Анан кабыл алуу. Ошол болгон окуяны болгондой кабыл алуу. Анын ичинен ар ким өзүнүн катасын кабыл алуу. Эркек өзүнүн катасын кабыл алыш керек. Аял өзүнүн катасын кабыл алыш керек.
Жана сиз айткандай бул үй бүлөнүн жетишкендиги болсо же кризиси болсо бул жерде эки жубайдын тең жоопкерчилиги бар. Демек бул жерде дагы экөө тең кабыл алуу, бул эки жактан тең жоопкерчиликти караш керек деген сөз э? Ооба, жоопкерчиликти эки жактан тең караш керек. Анан убадалашуу. Мындан аркы мамилеге, үй бүлөлүк эрежеге жаңы эрежелерди кошуш керек. Ошо эрежелер менен убадалашып, андан ары үй бүлөлүк жашоону улантып кетсе болот. Ушул жерде мындай эркектер менен аялдардын ортосунда ишенимге байланыштуу айырмачылыктар барбы? Ооба, бар. Эркекте деле аялда деле ишеним бөксөрөт. Буга убакыт керек. Кайра ошол бекем ишенимге келгенге чейин убакыт керек да үй бүлөгө. Анткени аялдарда эмне ишеним жоголгондо анда коопсуздук жоголот. Аял эркекти жоготкондон коркпойт, ал коопсуздугунан коркот. Себеби үй бүлөнүн коопсуздугуна эркек жоопту да. Анан ошол эркек башка аял менен жүрүп кетип аткандан кийин менин балдарым каралбай калат деген подсознательно түп аң сезимде ошондой тынчсыздануу боло берет. Демек ички тынчтык башка орунда турат да бул жерде. Ички тынчтыгын табыш керек. Ушул жерде мындай негизи көзгө чөп салууну болтурбаш үчүн үй бүлөлөр эмне кылыш керек деп алдын алуу жолдорун айтып бересизби? Негизи көзгө чөп салуу болбойт деген бул кескин чечим жок. Же көзгө чөп салбай жашаган үй бүлөлөр өтө сейрек болот. Өтө сейрек. Көзгө чөп салуу көп учурда тилекке каршы көп орун алат да. Үй бүлөлүк жашоодо. Көзгө чөп салбаш үчүн жогорудагы терс кесепеттерден арылыш керек. Биринчи жана ички боштук дебедикпи? Эркек дагы, аял дагы өзүнүн ички абалы менен иштеш керек. Ички боштугун толтуруш керек. Өзү. Аялга да, эркекке да, балага да байланбаган өзүнүн бир ички толкуну, ички бактылуулугу болуш керек. Эң биринчиси. Экинчиси эмоционалдык байланышты бекемдеш керек. Аял эркек экөө тең. Үчүнчүсү мамилени бекемдеш керек. Баарлашуу. Бул мамиленин бекемделишинин башталышы, өнүгүшү баарлашуу. Анан жыныстык мамиле. Жана негизи бир маалыматтарда бир көзгө чөп салуунун белгилери, ошондой адамдарга карата бир мүнөздөмөлөр көп жазылат да. Мамиледеги мындай бир алгачкы сигналдар барбы? Мисалы, кайсы учурда мындай мамиле коркунучта турганын же ушундай белгилер болобу? Ооба, симптомдор деп коебуз, болот. Биринчи кезеги эле кайдыгерлик башталат. Анан шылтоолор көбөйүп баштайт. Үйдөн качып баштайт. Аял деле, эркек деле үйдөн качып баштайт. Үйгө жолобой. Анан сүйлөшүүдөн качып баштайт. Жекече сүйлөшүүдөн. Себеби ал айыбым ачылып калбасын дейт да. Анан ошол теманы козгогондон кача берет. Мисалы, бактылуу үй бүлө темасынан качат. Же болбосо тигин аял минтип атыр, бул үй бүлө ажырашып атыр деген темадан качат. Дегеле үй бүлө темасынан качып баштайт да. Эң алгачкы белгилер ошол. Ал эми физикалык жактан сөзсүз төшөк мамилесинен качып баштайт. Демек мындай психолог катары кандай кеңештерди айтат элеңиз? Мындай ишенимди сактоонун мындай жакшы жолдору? Биринчи эле кезек бул ар бир аял дагы, эркек дагы өзүнө болгон баасы туура болуш керек деп эсептейм. Нормада деп коебуз. Өзүнө болгон баа төмөн да болбош керек, жогору да болбош керек. Анткени өзүнө болгон баа төмөн болсо басынат, кемсинет, өзүнө болгон баа жогору болсо, өтө жогору болсо, башкаларды кемсинтет, басынтат. Ошон үчүн өзүнө болгон баа алтын ортолукта болуш керек. Экинчиден, өзүнүн ички тынчтыгын камсыз кылып туруш керек. Бизде азыр маалыматтын көптүгүнөн мындай бизде стресс кылган окуялар көп. Ошолорго алдырбай өзүнүн ички тынчтыгына дайыма кам көрүш керек. Үчүнчүдөн, стрессти ресурска айландырганды билиш керек. Стресс бар да, стресс бизди коштойт дайыма. Стресс деген бул чыңалуу. Ошо мээнин чыңалуусун, дененин чыңалуусун ресурска айландырганды, туура жака. Ресурс деген бул күч кубатка айландырганды билиш керек.
өзүнүн анан күчтүү жактарын өнүктүргөндү билиш керек. Аял дагы эркек дагы өздөрүнүн күчтүү жактарына фокус коюп, ошону өнүктүрүп жүрүп отуруш керек. Анан үй бүлөлүк жалпы кызыкчылык. Аял менен эркекти бириктирип турган баладан тышкары, балага байланбаган, экөөнүн баалуулугун мындай бир чөйчөккө үй бүлөлүк баалуулук болуш керек. Ошону кам көрүп, ошону сугарып, аны гүлдөтүүнү дайыма кам көрүш керек. Үй бүлөлүү аял, үй бүлөлүү эркек экенин, ошол аял экенин, ошол никелүү күйөөсү экенин ар бир аял, ар бир эркек күнүгө тандайт. Ошо тандоо күнүгө жасаш керек. Бул өтө майда, бирок маанилүү кадамдар. Бул ичинен эле адам өзү тандайт дегенде Ооба. Ичинен күнүгө. Анткени аялга деле, эркекке деле өзгөчө азыркы социалдык тармакта аларды азгыруучу, аларды алаксытуучу же алардын үй бүлөлүк баалуулугуна шек келтирүүчү, доо кетирүүчү жагдайлар өтө көп да. Демек үй бүлөлүк баалуулукту аял эркек күнүгө тандаш керек. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп, угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Субул программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз көзгө чөп салуунун үй бүлөгө тийгизген кесепеттери тууралуу сүйлөштүк. Студияда мейманда этнопсихолог, коуч, трансформатор Мундуз Абековна болду. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.